Андан кийин Сахл ибн Саад радиаллаху анху риваят кылган хадисте айтабыз. Сахл ибн Саад айтат, bir kişi Peygamberimizin aldığına geldi. Ata degeni bu hadis ata an-Nabiy sallallahu aleyhi ve sellem raculun dedi. Bir kişi Peygamberimizge geldi. Peygamberimizge geldi degeni bu hadis saparda жүргөндө Peygamberimizge kelgen, жолусу Меккеде жүргөндө делегат болуп келген ушуларды айтат. Ал эми Peygamber sallam Набави мешитте болгондо Peygamber бизге Peygamber sallamга кирип келип деп айтылат эле. Жосун Peygamber үйүнө турганда. Bir kişi gelip durup ушул нерсени сурат. Ya Rasulullah, dullini ala amalin iza amiltuhu yuhibbullah ve yuhibbu jami'an nas. Maga bir жакшы амалды үйрөткүн. Эгер ошол амалды кылсам, Аллах мени жакшы көрсүн, адамдар дагы мени жакшы көрсүн деген. Ушундай кээде суралып коет, бир жакшы амал үйрөтчү деген. Бирок тилге каршы мындай сөздөр тарыхта көп суралганда, азыраак суралынат да. Кайсы амал бар мен кыла ала турган? Себеби фатва ар бир адам деңгээлине жараша берет да. Мен нени кылсам, Аллах жолунда ибадат кылган эсептелинем депчи. Себеби бирөөнүн дагы бир мүмкүнчүлүгү бар да, мисалы кайсы бир жагында. Сахаба айтат, бир оорураак суроону айтат да. Я Расул, мага бир амал үйрөткүн деп айтат. Эгер ошол амалды кылсам, Аллах мени жакшы көрсүн, адамдар дагы жакшы көрүп калсын. Өзү негизи анда амал жок өз туугандар. Эгер Аллах жакшы көргөн ишти кылам десең, көпчүлүк адамдар жаман көрөт. Бирок жакшы көргөн адамдар бар, алар мусулмандар жакшы көрөт. Бирок мусулман эместер же чала мусулмандар жаман көрөт. Ошол эле маалда адамдар жакшы көрсүн деген, адам жакшы көргөн амалды кылайын десең, Аллах жаман көрө турган амал болуп калат да. Себеби адамдар нафсин ылы. Экөөнүн бириктириш өтө кыйын. Бирок Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям буга дагы жооп берет, бир амалды үйрөтөт. Изхад фи дунья юхиббукаллах. Sen дүйнөгө көп көңүл бурбагын, дүйнөгө көп көңүл жүрөгүңөн дүйнөгө берилбегин, Аллах сени жакшы көрөт. Изхад фи ма айдин нас юхиббу жамиан нас. Адамдардын колундагы акчага көңүлүң бурбагын, сени адамдардын бардыгы жакшы көрөт. Тараттын бирөөнүн чөнтөгүн үмүт кылбагын, адамдар сени жакшы көрөт. Негизи эле бул дүйнөгө көп берилбеген, Аллах сени жакшы көрөт. Бардыгы берилбөө. Бит амалда берилбөө. Мына Меккеде жүрүп атсара, ар кийген сайын кайсы бир элдин жакшы сыпатын алып кетиш керек да. Көп өлкөлөрдө болдук. Албетте жаман жагы бар, жакшы жагы бар. Бирок жакшы жактарын алып келе бериш керек мисалчы. Мисалы Индияга, Пакистанга барганда мейли жаман жактарын албай эле койгур. Адамдар мындай кир болот, мындай кылат деген албай эле койгур. Бирок кичпейилдик деген жагын сабак алмайынча койбойсуң да. Сабак албайын десең ham сабак аласың да. Эми бул жерде сабак ала турган нерсе ушундай нерсе бар. Адамдар бирөөнүн чөнтөгү менен иши жок. Балким сиздер ончо байкабашыңыздар мүмкүн, биз арасында жүрүп, мамиле кылып, ушундай кылып байкайбыз мисалы. Кече эле конок кылып барып келдик. Бирөөнүн акчасы кызыктырбайт. Бирөө байбы, кедейби, муктажбы, муктаж эмеспи, кызыктырбайт. Ушундай калк да. Ушунтсе адамдардын баары жакшы көрөт. Ошон үчүн бири-бирин жакшы көрүшөт. Жана ошондой эле дүйнөгө көп берилбегиле Аллах баары жакшы көрөт деген. Дүйнөгө берилбейт. Тар айтканда бирөө көрөт атсара, машина бирөө сүзүшүп кетеби, башкалап кетеби, темир булчу. Темир анча-мынчасы машинадан түшпөйт, же болсо түшсө, экинчиси кечирим сураса, кечирип коем деп калды десе, болду отурат. Же болсо ошондой акылсыздар бар да. Көзүңө карабайсың деп атса, үчүнчү бир адам айтат. Кечирип кой деди го, бар айда дейт да. Кечирип кой дегени болду, кутулду, рашот. Отурду, кетти. Эми бизди караңыздарчы. Дүйнөнү ушунчалык сүйөбүз, чыйып өтүп кетсе 2 күн убарат ошо мененчи. Кеттик, мунал устан апар, улуста кымбат экен, бул устан апар, ондай кыл, мамилени үзүп, как будто мусулман эмес адамдар талашып аткандай да. Же болсо бир мансаптуураак бирөө келип калган болбосо, экинчи адам чөжө болот ошо негизичи. Же болсо кедейраак адам болсо, экинчи адам теңсинбей калат. Ошол себептүү Аллах сүйбөгөн пенделердин катарында кошулду. Мына айтайлы, бир элди макташ эмес. Кече эгерде неме болсок, мына Абдусамат дагы күбө, аны камерага тартып дагы эртең YouTubeга чыгарат. Конокко бардык. Коноктогон биздин бир топ кыргыздарды коноктоду. Кыргызстандан келген умрачылардан. Алардын катарында бизди дагы чакырды эле, бардык. Биз кеч баргандыктан үйгө батпай калдык, Кыргызстанда отурган. Анан конокко чакырган ошол Шейх Абдурашид өзүнүн досторун чакырган, бир комнатага досторун, бир комнатаны кыргыздар. Достордун катарына кошуп койду, ошол жерде отурдук. Мунан сүйлөп отурдук.
Сүйлөп отурганда ар бирин кызыгып сурадык да. Сен эмне болосуң десе, базарда бир кеш деген. Бул кассаж дос экен. Бул көңүлү жакын, ушундай адамдар. Бардыгы ушундай сырдашып эле мындай отурат, кофе башка нерсе ичипчи. Эми бул бир случайда, мында көп случайлар көргөнбүз. Эч биринен мен палан бизнести ачып койдум, ана мында болуп кеттим деп өзүн көтөрбөйт аталчы. Бул тема общий тема. Кайсы тема баягы көңүлгө жага турган темалар сүйлөшүп отурат мисалчы. Палан мында болуп кеттик эле, ошондой мында болуп кеттик, өткөнкү история, жаңы история. Анан ошондой эмени Кыргызстанда акыркы убакта эч көрбөй калдык да. Тагыраак айтканда, кыйбат деген нерсе жок, только бири-бирин паска уруу деген нерсе жок, көтөрүү деген нерсе жок. Бир общий тема. Азыр бизде да көбүнчө чакырып калат да, дамыла достор менен аш бар эле кичине сүйлөп бересиң. Анан баргандан кичине досторун менен сүйлөшүп алсаң, анан баян кыласың да. Ар экинчи, үчүнчү адамдын бири палан бизнести ачып койдум, анан мында алып койдум, анан мында алып койдум. Билдирбей мактанат. Мактаныш эмес го. Экинчи адам ого суктанып калат мисалчы. Бирөө сал бизнесин жакшы түшүнбөгөн же бирөө жалкоорак да, ол ого суктанат, буга мактанат. Ушундай коом. Тойлорго барсаңыз, мисалы сый бергендечи, машинасы менен мактанат, дасторкону менен мактанат, кийген кийими менен мактанат. Проблема болуп калды да. Акыр аягында прокат деген нерсе өнүгүп кетти. Мунун баардыгы кайсы нерсеге алып баратат? Хадиске каршы келген. Аллах сүйгөн, адам сүйгөн пенде болгусу келбестен, ушул нерсе ким адамдарга жагам десе, Аллахка жагам десе, көңүл бурбасын. Ошол нерсе менен баардыгыны сүйсүндө тең болот. Дүйнөгө көп көңүл бурба, Аллах сүйөт. Аллах бердиби, Аллах өзү кайра алып коет. Аллах алдыбы, кайра өзү берет. Ошого мисалычы, бир кандайдыр бир кыйынчылык жетсе, банкроттук жетсе, Аллахтын берген нерсеси кайра калды. Ого көңүл бурбоо керек. Көңүл бурбоо деген үйгө жатып алуу керек эмес. Мындай жандалбастан иштеш керек, бирок мындай результатында ончолук жүрөккө киргизбеш керек. Азыр акча чөнтөктө эмес, жүрөктө турган заман азырчы. Шундай бир жүрөктө турган заман деген кандай? Кошуна эки карыш кирип кетсе жергечи, ошо кошуна менен урушасың. Болбосо жаман жакшылыгың өткөн да, өлүп калсаң ошо кошуна көмөт. Кокус бир ооруп калганда кошунан больницага апарган. Бирок тилекке каршы чабара татып атып, кошуна акылсыздык кылды да, келип эки карыш жарым метр кирип кетти. Ошо менен кечке урушкан. Биз 1 метр жерге батпаган жерге коюлабыз. Мейли, кирдиңби, кирип кетчи ошончу. Аны менен эчтеке чечилбейт да. Главное чечилди, мына сеткаңды тарт, болду, всё. Будан кийин экинчиси айтпа, болду. Бүрсүгүн дагы 15 жылдан кийин кошуна уялат, кайра бияка тартат. Качан уялбайт? 1 метр кирди, талашып жүрүп, сен жарым метр киргизгениңде болду, ошо бойдон калат да. Кок сенин жериңе жарым метр кирип кетсе дагы өмүр бою бербейт анычы. Тек койлу ушул нерседечи. Кокус бирөө жарым машина менен сүзүшүп кетти. Мейли мында карап көр. Оорураак болгон болмосо, мисалы ыраазылуу турган нерсени ал, болсом кете бер, иштекем. Ал жерде көчөгө чыгыңыздар эле, урулбаган машина кем да. Сүзүшүп чызылган эле машина, бирок бирөө жерге конокко барып калса айдап чыгарбайт да, сенин машинаң чызылган, чыгыш депчи. Бизде кызык жери, бул машиналар 2016, 2020, 2021 машиналар да. Кыргызстанда 2005, бу жерде 2005 машиналарды издеп табасың да. Кыргызстанда 2005 машинаны карасаң, бардыгы 10 жыл краскаланган да, таптаза баягы. Дүйнөнүн сүйүлүгү болуп кеткен. Бул бир машина. Үйдө айтайлы да, мисалчы. Өзү 1 комната, 2 комнатага батат, 7 комната үй салган эки аташчы. Анан мейли 7 комната үй атасынан мурас калган окшойт, акчасы көп окшойт дейин десеңиз, нөлдөн көтөрүлүп өмүрүн саардан кечке дүйнө кууп жүрүп, ибадатка калып кеткен да, ошону курайын депчи. Ошого жалко. Мейли Аллах берсин, салсын. Бирок жалко болгону, ошого канча жыл өмүрүн кетти, ибадат кылбайчы. Канча жыл өмүрүн кетти. Ибадаттан өмүрдү ибадат кылбай өтүп кетүү эң чоң исраф. Мына Рамазан бүттү, туугандар. Рамазанда көпчүлүк орозо туткан жок биздин туугандар. Себеби дүйнө кууш үчүн, иштер бар эле, сезон бар эле, мон бүтүрүп коюн, стройка кылып коюн дегендерчи. Бирок Рамазан бүттү, орозо тутканы деле, тутпаганы деле бирдей болду да. Экөөнүн кирешеси бирдей эле болуп калды да. Бирок туткандар утту да. Тутпагандар утулду. Рамазанда ибадат кылгандар утту, ибадат кылбагандар утулду. Аллах Таала барыбыздын жүрөгүбүзгө ыйман берсин, туура жол берсин, барыбыздын үйлөргө тынчылык жана береке берсин. Дүйнөнү жүрөгүбүз менен сүйбөй, акчаны жүрөккө киргизбей, чөнтөккө киргизип, адамдардын кылган байлыгына көңүл бөлбөй, Аллахтын берген бул дүйнөгө, убактылуу дүйнөгө көңүл бурбой,
негизги камыбызды ахирет кылуунун баарыбыз насип кылсын. Кадыр түндө Шейх Судис ая катуу дуа кылды. Мындай Аллахумма ла таджал дуnya акбара хаммина деген дуаны көп дуа кылды. Мааниси Аллахым менин негизги проблемамды дүйнө кылып койбогун депчи. Проблема болот негизи, ошо проблемалардын негизи дүйнө болбосун. Негизги проблемабыз ахирет болсун, ахиреттеги үйүз болсун. Аллахум аслих ал-ахира фа хуа маарина. Аллахым биздин ахиретибизди жакшырткын, анткени биздин бара турган жерибиз ошол. Ал эми дүйнөбүздү Аллах таала жакшырсын, бул дүйнөдө убактылуу тура турган жерибиз. Бир дуа кылыңыздар. Сагыбызды жыйттайбыз. Кимге келдик эле? Эки аксакал. Дуа кылыңыздар. Ел көрсін деп бір нәрсе сатып алсаң, пардаң жаңыртсаң, же килем жаңыртып койсоң, ада ширк кирип кете береби? Жок, ширкке кириш үчүн ибадат ишти эл көрсүн үчүн кылсачы. Ошо эл көрсүн. Ал эми жөн дүйнөбү мубах нерсени эл көрсүн кылса ал күнөө. Ага далил. Пайгамбарыбыз атта биринчиден тулпарларда 3 нерсе бар деген да. Бирөөсү күнөө, бирөө күнөө. Бирөөсү эме кадыресе эчтеке эмес, мубах. Үчүнчүсү бул ал үчүн бейиш деген. Бейиш дегени бирөө ат минди, аны Аллах жолуна байлады да. Аллах жолуна кызмат кылабыз, Аллах жолуна иштетебиз. Аллах жолуна казат болуп, Аллах жолуна кызмат болуп. Экинчиси атты алды, жер айдайып кутуаса кылабыз, тирлигин иштеп. Үчүнчүсү атты алды, Эл көрсүн. бул күнөө деген да. Күнөө экенде барбы? Деген ат дегенде азыр күндөгү машиналар, азыр күндө үйлөр. Ким ошондой элдин алдына артыкчылык кылам десе, анан буга дагы кошумча аят бар, ал-хакумут такатур деп. Силер бири-бириңерде мен артыкмын деп талашып алууңар силерди алаксытып алдап койду. Хатта зуртумул макабир. Кабырга киргенге чейин адамды алаксытып отурган нерсе. Амин. Аллахумма салли аля саййидина Мухаммад ва илахим рахманир рахим. Разойти билля раббал муслим динан ва би Мухаммади саллаллаху алейхи ва саллям набиян. Ya Rabbim Allah şul kılatkan ibadetarsı kabiliyet kıla şul bayazlaşka inşallah bizge tasir ber. Ahir kıyamet kaçan İslam dinine güç kuvvet ber. Ma Müslümanların daracasını götürüyor Allah'ım. Ömür üstüne ahiret çayın İslam dinine hizmet kılıp adamları жақсылыққа çakıp camıttan kaytaşka bizge mümkünlük ber Allah'ım. Şu damla olsa diye Allah'ım bu dünyasında ahiretin ber. İlimine hilim, kilimine hilim ber Allah'ım. Rabbana atina fid dünya hasenatan ve fil ahireti hasenatan ve qina azabannar sallallahu aleyhi ve sellem.